Ички иштер министрлигинин маалыматында ушул жылдын акыркы 9 ай аралыгында өлкөдө өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун саны 1127ге жеткен. Мындай көрсөткүч акыркы 2 жылда тез өскөн. Вознесеновкадагы номер 14 балдарды түзөтүү колониясында учурда 14 жаштан 18 жашка чейинки 26 бала тарбияланып жатат. Акыркы 3 жылда 150 бала тарбияланып кеткен. Учурда зарыл шарттын жоктугунан өзгөчө оор, орточо оор, жеңил кылмышты жасаган балдардын бардыгы бир жерде кармалышат. 26 баланын үстүнөн 98 тартип сакчылары колониянын кызматкерлери күндүр-түндүр кызмат өтөшөт. Кыргызстанда жападан жалгыз бир эле балдар колониясы ушул жерде болгондуктан республиканын бүт аймактарынан уурулук, талаптонуу, өлтүрүү, зордуктоо сыяктуу кылмыштар менен айыпталып келген өспүрүмдөр отурушат. Учурда алар үчүн колонияда окуп тарбияланууга бардык шарттар түзүлгөн. Мончо, орто мектеп, спорт аянтчасы, медициналык борбор, жада калса мечит да бар. Сам к этому гнезду, потому что они могут съесть молот. Бул балдар колониясынын ичиндеги орто мектеп. Ар бир класста 3кө чейин окуучу окуйт. Алардын мугалимдер жашына эмес, билим деңгээлине карата класстарга бөлүшкөн. Колониянын бардык тарбиялануучулары эртеден кечке 2 топко бөлүнүшүп, жарым эртең менен окуп түштөн кийин кошумча темир уста, жыгач устачылыкка үйрөнүшсө, экинчи жарымы тескерисинче эртең менен кошумча кесипке ээ болуу менен алек болушуп, түштөн кийин сабакка жөнөшөт. Бияка эмне болуп түшүп калдың? Квартирный кража. Квартирный кража, да? Азыр мындай эркиндикте жүргөндө окуйт белем? Окугам. 8 класс бүткөн. 8 класс бүткөнсүң, э? Анан эмне түрткү болду ушул уурукка барганга? Билем, өзүм да сезбей калдым. Сезбей калдың. Азыр эми бул жакта окуп атасың, анан эркиндикте жүргөн окугандын экөөнүн айырмасы барбы? Айырмасы жок деле. Жок деле. Бул жакта кандай, эмне сага көбүрөөк бул жердин шарттары кандай? Айтып берсең кичине мындай өзүң оюң менен. Эмне басса, эмнеси жагат, эмнеси жакпайт? Баары эле жакшы эле бул жер шарттарынан. Ошо. Эми ушул урук кылганга кейисиңби? Мен туура эмес кылган бул жерде түшүндүм да, мен бул жерге. Келечекте кандай пландарың бар? Эми чыгып окусам дейм кайра. Каякта окуйм дейсиң? Университетке кирсем дейм, эгер алса чыгып. Ким болгуң келет? Мен өзүм математик болдум. Ким? Математик. Мугалим болгуң келет? Ата-энең каерде? Үйдө. Сагындыңбы ата-энеңди? Чыксам башка кылбайм бул жерден. Жетишпейт экен ата-энем. Үйдөгүдөй жетишпейт, бул жерде кеңири баса албайсың эки жака. Ошо. Сүйгөн кызың барбы? Жок. Пока жок. Канча балалуу болгуң келет? 3-4 жетет. Эң жакшы көргөн салам кайсы? Информатика. Эмнеси менен жагат? Эмнеси менен жагат? Точно билбейм, бирок жагат ошого. Информатика жагат. Келечекте ким болгуң келет сен? Ошо информатика. Информатика, сен да мугалим болгуң келет? Жок, мугалим эмес, информатика, компьютерде иштейм. Эмне болуп бул жака түшүп калдың? Ошо окуя болуп. Окуя болуп? Эмне окуя болду? Убийство болду. Кейисиң ошол иште болуп калганга? Тарбиялануучулар үчүн мектепте түзүлгөн шарттар башка орто мектептерден кем эмес. Мектеп кышында көмүр менен жылытылат, көмүр менен камсыз. Учурда өлкөдө мугалимдер тартыш болуп жатса, балдар колониясындагы мектепте бир гана тарых мугалими жок. Былтыркы жылдан баштап тарбиялануучулар кыргыз тилин окуп үйрөнө башташты. Кыргыз тили кабинетиде талаптагыдай жасала калынган. Мугалимдер да тажрыйбалуу, дээрлик 20-30 жылдап иштегендер. Жаш мугалимдер колониянын окуучулары менен иштөөгө чыдай алышпайт, дейт колониянын мектебинин директору. У меня педстаж вот 36 лет. Менин бул мектепте иштегениме 36 жылдай болду. Көп окуяларды баштан кечирдим. Ошентсе да көнгөн жеримде иштеп келе жатам. 3 жыл мурун мектепти тарбиялануучулар башкарышчу, анда балдар мугалимдердин сөзүн угушпай, аларды окутуу өтө кыйынга турган. Азыр абал башкача. Мугалимдер окуучуларды башкарат. Сөзгө келбеген окуучулар менен катуу сүйлөшөбүз. Ал эми алардын арасында жакшы окуп билим алганга умтулгандар жок эмес. Балдар Мончого ар жумада бир жолу түшүп турушат. Мончонун убактысы да күнү да колониянын режиминде так белгиленген. Ал ишемби күнү 1 саат. Ушул убакыттан пайдаланышып, колониянын тарбиялануучулары кийимдерин киржүүчү кызматкерге берип, таза кийимге которушат. Ну, это единственная машина, что мы стираем. Новую установили, но она еще не рабочая. Бул жападан жалгыз иштеген кир жуугуч машина. Өтө кир кийим болсо 30-40 мүнөт жууйт. А это спец роба ихняя. А бул атайын кийимдер. Азыр жууп кургатышым керек. Кече шешиптерди жууп кургатып койгом. Мурун балдардын мектеби үчүн, анан күнүмдүк кийимчи формалары болгон. Азыр андай кийимдер жок.
Жалал Абад областынын Окен районунан келген балдар колониясынын учурдагы тарбиялануучусу Бекболсун күнүнө 5 маал намаз окуйт. Намазга жыгылганына быйыл 3 жыл болду. Бул жерде мечитке келип Кудайга сыйынгандар саналуу гана 6-7 бала. Арасында арабча окугандары да бар. Аталган колонияга арабтар жаңы мечит куруп бергенине быйыл 1 жыл болду. Бекболсундун жашы 15те, 7 жылга камалган. Бул жакта 9 айдан бери адам өлтүргөндүгү үчүн отурат. Эмне болуп келип калдың бака? 97 менен. Эмне ал 97? Убийство подставить этип койшун. Кандай болуп подставить этип койшот? Ушун уруп моюн калдырган оперлер. Кимди өлтүрдү? Өзүм тайжым. Бул андай эмес деп айтасың сен. Ооба. Намаз мурун окуйт белең? Ооба, балада окуп жүргөн. Канча жашыңан баштап окуп баштагансың? 12 жаштан баштап. Намаз окусаң, анан мектепке барчу белең? Ооба. Мектепке барсаң, анан эмнеге тайжеси деп эме деп? Ата-энең барбы? Апам менен эжем бар. Кандай подставить этип койт сени? Оперлер алып келип уруп мени. Чогуу жашайт элек бир үйдө тайжым менен. Сен кылдың деп уруп мени. Эмне деп суранасың Кудайдан? Ушул жерден тезирээк чыгып кетсең. Тезирээк. Ата-энеңди сагындыңбы? Ооба. Эмне жөнүндө ойлоносуң? Бул жерде отурган эми жарык дүйнө жаратылып камалып калган нерсе дейт бул. Мындайча айтканда эми кандай десем экен. Мисалы тоодо мындай тоечке аркаланып жүрөт да, ошону алып келип эле бир неме камап койдуңуз да, капазга. Кандай тыгычылап эмгана биз деле ошондойбуз да эми. Ошондой эле кылат биз деле. Ошо ачык жүргөн жерине алып келип камалып койгонду камаганда. Кудайдан эмнени тилейсиң? Ушу тынччылык аманчылык болуп эртерээк ата-энем жанына барсам дейм. Бекболсундун учурдагы тилеги да, кыялы да боштондукка чыгуу. Эркиндикке чыкса, коомчулуктун мамилеси ойлондурбай койбойт. Бирок арга жок. Алдыга жылып, жогорку билимге ээ болуп, келечекте адвокат болсом деген максаты бар. Алла насип болуп чыксам, бир окуп, кутка туруп иштейин деген оюм бар. Ким иштейин деле? Мурда ар жагы Волияда жүргөндө врач болгум келет болчу, азыр чыгып адвокат же юрист болсом деген ошо оюм бар. Анан сен мындан коркпойсуңбу? Бул жактан чыксам эми жана коомчулук мени мындай ышылдыңдаша алып төмөндө отуруп деген сөздөрдөн коркпойсуңбу? Ушул жөнүндө айтсаң кичине оюңду. Ал жөнүндө эми мындай ой кетет, бирок ал Кандай ой кетет? элдердин сөзү деген айтат да бар. Бу жерде отуруп чыккан, анткен миткен деп. Эми элге карап жашабайсыз, сиз өзүңүз жашообуз менен жашайсыз, элге карап жашасаңыз анда болбойт да. Эми айтат 2-3 жыл айтып калат да бар. Сен мындан коркпойсуңбу? Жок. Басмырлануудан же коомчулук мынтип коет, антип коет, мени чыгарып салат дегенден коркпойсуң? Андан коркуп эмне? Бул эл, бул дүйнө эми жалган айтып койгондо наркы дүйнөдө чындык бар да. Бул дүйнөдө мейли эми күнөөнү кылайын, наркы дүйнөдө ак ким? Жардам берген эми намаз окусаңыз, өзүңүзгө бир нерсе жеңилдей болуп, көңүлүңүз сыгылбайт, жакшы болуп, көңүлүңүз жакшы болуп жүрөсүз. Намаз окуп мынтип жүргөндөрдү мындай байкасаңыз, көңүл сыгылып, канча-мынча неме кылып жүргөн болот. Намаз окуп жүргөн жакшы. Кандайсың сен? Иштериң ооруган жокпу, ооруп эмне болуп атасың? Колониянын ичиндеги жашоо менен сырттагы жашоо бөлөкчү. Номер 14 балдарды тарбиялоо колониясынын башчысынын орун басары Кыялбек Бешикеевдин айтымында, коомчулук колониядан бошонуп чыккан балдарга болгон мамилесин өзгөртүшү керек. Себеби алар психикалык моралдык жактан чоң жабыркашкан. Бул себептен колониянын ичинде эркиндикке чыгарына 6 ай мөөнөт калганда балдар менен реабилитациялык борбордо атайын социалдык кызматкер иш алып барат. Ал эми психологдун орду каралган менен адис жок. Баланы бошогондон кийин каяка барып, кайсы үйгө барат, кайсы окуу жайга барып, кандай баланын дальнейший эмеси болот, ошого психолог менен соцработник неправительственный организациялар менен иштеп, балдар бошогондон кийин ошо ПТУга барып орноштуруп, жатакана таап бергенге иш жүргүзүп жатышат бүгүнкү күнү. Көбүнчө кылмыштары көп, эң көбү бул урурлук, сотовый телефон, бала кызыгып баладан сотовый телефон тартып алып, ушундай статьялар менен отурушат. Бүгүнкү биздин уже азыркы обедтин убагы болуп калды. Обед бере турган убак келип калды. Биринчи тамагыбыз мынакей эме тамак, гречневый суп биринчиге. Бүт баары зажаркасы салынган, тузу бүт баары өзүнүн эмеси нормасы менен кылынып жасалып.
дайындалып турат да, раздача кылганга дайын. Бул болсо экинчиге бериле турган табак капуста тушеная эти менен беребиз. Биринчи капустаны салып, үстүнө подливин коюп, этин салып, нормасын салып беребиз. Бул экинчи тамагыбыз. Андан кийин үчүнчүсү болсо сүт берилет. Үчүнчүгө кайнатылып, бышырылып, нормасы 1 кружкадан 250 граммдан сүт берилет ар бир балага. Ана силерде кандай порция саналганда турабы? 1 порциядан бересиңерби? Ооба, 1 порциядан. 2 порция ичкендер барбы? 2 порцияны только сахарный диабет болуп калса, ага нормасы менен лишний жумуртка, сахар эмес, жумуртка берилет, май берилет. А так өзүнүн нормасы берилет калган балдарга. Эң негизги азыктар бул эмне? Кайсы азыктар? Ет бар, май бар, сахар, тукум шекер, жумуртка, балык, черезден балык кууруп беребиз. Да, жакшы тамактары жакшы берилет. Майлуу, постоянно майларды өзүңүздөр көрүп атасыздарбы? Эмесин жакшынакай кылып нормасы менен кандай кылып ошо беребиз. Ошол бул зажаркасы, 3 маалдын зажаркасы болот берет. Кечинде компот берилет. Күнүнө 3 маал тамак берилчү бул ашканада эт үзүлбөйт. Тоок, мал, кой эти. Ал эми майрам күндөрү тамактын менюсу да өзгөрүлүп, таттуулар менен балыктан жасалган тамак аштар кошулат. Мындай 3 маал берилчү тамак менен эркиндикте жүргөн өз бешенетери менен араба түртүппү, семичке сатып айтор эмгек кылып жүргөн өспүрүмдөр да мындай тамак жешпейт. Колониянын ар бир баласы үчүн мамлекеттин айына 3000 сомдой акча бөлүнөт. Биз азыр Кыргызстанда жападан жалгыз номер 14 балдарды тарбиялоо мекемесине турабыз. Бул ошол мекеменин жатаканасынын биринчи бөлүмү. Бул жатаканада 11 бала эс алып укташат. Мына ушул жатаканада балдар бош убактыларында компьютер менен ойноо, гитарада ойноо жана ошондой эле телевизор, DVD көрүү менен бирге эле атайын өз колдору менен ар түрдүү буюмдарды ичине батырган, мынга окшогон кичинекей кутучуларды дагы жасашат. Мындагы балдардын саны 26. Бул Кыргызстан үчүн көп дейбизби же өз кучагына балдар колониясы 300-гө чейин баланы батыра алганына караганда аз дейбизби? Айтор учурда ар бир жатакананын 3 бөлмөсүндө 10го жетпеген бала уктап эс алат. Бош убактыларында таланттуусу эркиндикти, сүйүүнү даңазалаган ырларды созулонтордап, огондорду гитарада ойноп калышат. Лунара Мамытова, Нуркамиль Асанов, Элдияр Асанбаев, Коомдук 1 канал.